Саламатсыздарбы? Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен. Бул жерде ошол эгер картаны ала турган болсок, жанагы ошол интернеттерден жазып атат. Ал жерде, значит, Мургап району бизге карайт. Толугу менен бул аябай чоң район. Андан кейін жанагы эме анклав эмес дегендей. То есть ал жерде мындай коридор көргөзүлүп турат да, мындай клим болуп эле биздин территорияга кирип кетип аткан. Ошондуктан тажиктер бул картаны колдонгондон бир жакты эле колдонуп атат да, ушуну эле карайбыз деп. Анклавды эле карайбыз, а Мургапты силерге экенин ал жагын карабайбыз деген мааниде айтышып атат да. Эми бул жерде жанагы транспортный коридор беребиз деп атпайбы? Бул мындайча айтканда, орустар айтканда, это мина замедленного действия. Аябай чоң мина бул. Бул аябай коркунучтуу, биздин коопсуздукка аябай чоң коркунуч алып келип атат. Анан кийин бул стратегический ката бул. Стратегический. Биз деген алдыда биз өзүбүздүн коопсуздугубузда, территориалдык бүтүндүгүбүзгө, биздин суверенитетибизге аябай чоң коопсуздук кооп алып келип жатабыз да бул договор менен. Биз жөн эле өзүбүздүн келечекте коопсуздугуга чоң, аябай чоң балта, тамырына причем болгондон балта чагып атабыз. Себеби бул жерде мындай, себеби деген бул эме менен мына могу жерде мен цитировать этип эле коеюн. Вот. Мына бул жерде стороны договорились, что до завершения процесса делимитации, демаркации и юридического оформления крымско-таджикской границы в целях беспрепятственного передвижения грузов, проезда транспортных средств, вернее граждан, проезда транспортных средств и грузов, использовать и содержать дорогу будет в объезд по восточной стороне населенного пункта Капчыгай деп, iki скобкада Танги деп жагып коюп атат. Бир нерсени айтып коюшубуз керек. Бул эме менен карабайсыңарбы? Ушул протокол менен, ушул жолу менен жөн эле транспортный коридор деп туруп, ошол жерде мынандай деп атпайбы? Ошону биринчиден биргеликте курабыз деп атат. Буларды карабайсың, биз еще өзүбүздүн эмеге өзүбүзгө каршы еще буларга еще жарымын биз куруп берип атабыз. Биз каржылап берип атабыз да. Вообще бул эмне деген бул эмне? Биздикилер уже совсем уже анализ кылганды уже билбей калдыларбы. Ошондой да. Анан бул жерде айтылып атат, мына ошол стороны пришли к согласию о строительстве указанной автомобильной дороги и поручили топографическим рабочим группам совместно с проектными организациями произвести в срок до 1 июня полевое обследование данного участка на землях фактического использования Баткенского района. То есть бул биз жерде дагы на землях фактического использования Баткенского района деген бул Кыргызстандын территориясы эмес деген түшүнүктү билдирет. Бул жөн эле фактически используется бүгүнкү күндө деп ошентип атат. А бул на самом деле бул талаш жер деген эмеге биз кол коюп берип атабыз. Ошол бизге карашылып турган талашсыз жерди биз азыр ушул протокол менен талаш жер деп, ошол курулган, жол курула турган жерди талаш жер деп азыр ошого макулдугубузду берип кол коюп берип атабыз. Бул кандай деп түшүнсө болот? Экинчи жагы бул. Үчүнчү жагы, мына булар мындай кылып атат да. Биз жанагы 24-27 жылдарды карталарды алып атканда, алар бизден талап кылып аткан. Бизге жанагы карабайсыңар, бул анклав эмес. Бул чистый бүт барды эме. Ошол жерде коридор бизге бергиле. Бул биздин жер деп атканда, биз айтып атабыз, анда силер Мургап районун бизге кайтарып бергиле деп. Понимаете? А буларга согласен эмес, жок, только муяк жагын карайбыз, Мургап районун тийишпейбиз деп атат. Анан бул эме менен булар мындай кылып атат да, ход конем дегенде орустар айткандай. Булар муну менен эмне кылып атат? Биз ушул жол менен коридор ачып берип, фактически Мургапты кайтарып бергиле деген талапка ээк чыга албай калабыз кийин. Себебден айтат, жоқ, біз жерден коридор сұраған жоқпыз, эме кылган жоқпыз. Фактически эмеле кылган, на самом деле коридор алып алды.
фактически. Анан ошол эле жолдор өткөн жерди бесспорный кылып алышты уже. И в то же время биз Мургапты раз ушул картаны колдонуп алгандан кийин Мургапты кайтарып бер деп айта албай турган кылып коюп атат бизди. Карабайсыңарбы кандай? Бул дагы бир жагы. Экинчи жагы, жанагы биздин территориядан коридор берилгенден кийин Баткен районунун жарымы, Лейлек району толугу менен, Сүлүктүү шаары бүт населениясы менен, территориясы менен, байлык сайлыктары менен, инфраструктуралары менен чоң анклавда болуп калат. Мисалы булар, например, Головнойду бесспорный талашсыз биздин территорияда турган жерде Головнойду биздики деп талашкандан кийин бул спорный болуп калган жерди талашпайбы? Же болбосо ошол 275 метр мен губернатор болуп турган талашсыз кыргыздын жери болуп калган. Ошону талаштык кылып туруп азыр ошол жерге чейин войскаларын эме кылганга чейин, ошону алганга, войскаларын чыгарганга чейин барган. Бул не талаш болуп калган ушул эмени өзүбүз берип койгон жолду өздөрүгө жөнүнө өткөрүп алат. Анан ал жерде кааласа жаап салат, себеби мондай кылып биз өзүбүз сызык мындайча айтканда дуал невидимый дуал кылып албадыкпы. Ошол жерден войскасын вдоль дороги тургузуп туруп, ошол жерге эле войскасын кирип туруп эле, жол биздики деп туруп эле. Бияка да бияка өткөрбөй коет. Эгерде биз бүгүнкү күндө жанагы Аксай, бирне таш эме, Көк таш, Аксай, Рават жолу менен өтө турган болсок, бүгүн ошол жолда жабылып калат. Эгер биз муну бере турган болсок, бул жолду бере турган болсок, коридорду бере турган болсок. Ошондуктан бул жерде биз, мен айтып атпаймынбы, бул таптакыр биздин коопсуздукка, биздин улуттук кызыкчылыгыбызга, биздин мамлекеттин кызыкчылыгы, ошол жерде жашаган элдин, кыргыз элинин кызыкчылыгына такыр каршы келген протокол түзүлдү мындан. Жанагы протоколду уже жарыяладылар, ал уже ачыкка чыкты. Анан мен бүгүн ошол протоколду окуп туруп аябай кейидим да. Себеби деген бул протокол стратегически биздин өкмөттүн катасы. Стратегически катасы, аябай чоң ката кетирди да, бул мина замедленного действия. Биз өзүбүздүн келечегибизге, өзүбүздүн территориалдык бүтүндүгүбүзгө, келечекте, өзүбүздүн значит коопсуздугубузга, стратегический коопсуздугубузга, өзүнүн суверенитетинин астыга чоң мина салып алдык да өзүбүз эле. Ошол мина качан ошол жанагы транспортный коридор жолу курулгандан кийин эле уже ошол мина уже включенный болуп счет башталат. Жаңы жол деп атат да? Анан эми берде карабайсыңарбы, жанагы ошол протокол боюнча мен основной эмелерин эле жерде вактыңарды албаш үчүн моундай эме кылып алдым. Биринчиден ошол протокол боюнча 24-27 жылкы карталарды колдонуп, материалдарды колдонуп атат да. Ошол жерде, кстати, ошол жерде самый главный эме бар да, ошол жерде эң негизги эмеси жанагы анклав. Значит, бул анклав эмес эле, мындай биздин территорияга клим болуп кирип кеткен цельный бир эме болуп атат да, территория болот. Мындайча айтканда коридору бар болуп атат. А в то же время Мургап биздики болуп атпайбы? Бул 24-20. Ошондуктан Жергетал району, Мургап в частности биздин эме болуп атат да. Мургап бул аябай чоң район да. Анан ошону мен ошол жактарды мындай жалпы системный карабай, ошол картаны карагандан кийин мына пограничный точкадан 43-чүгө чейин 61-чи точка чейин. Анан кийин 135-тен 141-чи ушул эле точкалардын арасында биз ошол карта менен колдонолу деген эмени алып атат да. Бул исключительно только Тажикстандын тарабына, кызыкчылыгына болуп аткан иш да. Анан берде мындай болуп атат. Стороны договорились, дейт менде цитатасы менен. Стороны договорились, что до завершения процесса делимитации и демаркации государственной границы в целях беспрепятственного передвижения граждан, проезда транспортных средств и грузов РТ совместно построят. Понимаете, биз еще өзүбүздүн келечегибизге бомбаны жанагы өз колубуз менен куруп берип атпайбыз, жарымыны биз куруп берип атабыз. Анан жанагы беспрепятственное передвижение особенно граждан меле. Анан жанагы проезд транспорт средств и грузов дегенде ал жерге мындайча айтканда мындай транспортный средства менен груздарды мындай
детализировать этиш керек да. Ал жерде народно-хозяйственный только груздар, транспортный средстволар өтсе болот. А бул жерде биз жана контроль жок, беспрепятственный кылып жолду бергенден кийин алар ал жерге каалагандай вооружениясыны, военный груздарын, тяжелый техникаларын, воен барын киргизип алат да. А бүгүнкү күндө азыр биз ал жерге киргизе албайт. Себеби деген киргизиш үчүн биздин территориядан өткөнгө разрешение алыш керек. А биз эгер разрешение бербесе көздөмчү эле кире турган болсо, это как акт агрессии болуп калат. Бул уже международный праволарды бузган болуп калат да. Ошондуктан моундай жерлер бар. Анан жанагы международный практикалар боюнча вообще анклавтарда войска болбош керек да. Ал жерде войска болбош керек. Чек ара болуш керек бирок. Чек ара болуш керек бар да. Бирок башка мамлекеттин войскасы ал жерде болбош керек да. Вот особенно мында вечный дружба деген неме. Ал жерге кирген Атарабли бүт Кыргызстан болуп турса, ал жерге кирген войскалар значит бизге каршы болуп турат да. Ошондуктан ошондой. Анан мындай айтылып атат, статус дороги определится отдельным межгосударственным соглашением дейт. Бул деле чоң суроо болуп атат да. Мындан тышкары берде мындай болот. Вот жанагы терминдерди дагы мындай ар бир терминде подводный немелер бар да. Таштар бар, жанагы бомбалар бар. Анан айткан. Стороны пришли к согласованию данной дороги дейт. К согласованию к согласию строительства данной дороги. Срок до 1 июля дейт, июня 2021 года. Полевые обследования данного участка на землях фактического использования Баткенского района. Термин карабайсың, фактического использования Баткенского района. Фактическое использование Баткенского района менен, например, по территории, принадлежащей Кыргызской республике деп жазыш керек эле бул жерде. А болсо жазып атат на землях фактического использования. То есть бул жерде бүгүнкү күндө колдонуп турат, бирок бул жер спорный дегенде мааниде жазылып калып атат. Понимаете? Значит, биз бул протокол менен мындайча айтканда дагы бир буларга жол ачып берип атабыз да. Ушул жерлерди дагы жол өткөн жердин атараптарын баарын спорный деп айтканга документальный повод берип атабыз. Канчалык деңгээлде мыйзамдуу күчүнө кирет? Эми бүгүнкү күндө бул баягы протокол деген күчүнө киреби же дагы бул деген ратификация дагы болуш керек да бул окшон нерселер. Бул деген бул предварительный жанагы эмес эле. Предварительный. Алдын ала сүйлөшүүлөр. Алдын ала сүйлөшүүлөр. Да, любое время баш тартса болот. Ошондуктан мен бүгүнкү күндө билбейм бул сөздөрүбүз последствиясы кандай болот. Бирок мен айтып атам, мен муну айтпай тура албаймын да. Муну айтыш керек. Мен как эксперт катары, как жаран катары, как патриот катары, мына өзүбүздүн бийликтин собственно говоря, мындай доброжелательный, жакшы эле отношение кылып ушул бийлик иштесин, ушуга зыян келбесин деген эле максатта айтып атам да. Ушул кийин келип ушул зыяны тиет, заралы тиет ушул. Ошон бар да. Ошондуктан азыр биз ошондой чоң бомба болуп турат да. Анан дагы берде айтып атат, только после строительства данной дороги приступить к описанию линий границ на участке Варух дейт. Ага чейин 17-нчи эмеге чейин жанагы максаттан тартып берака эмеге чейин, Чаркога чейин биздин Аксай Тудаста эмелерин бардыгын эме кыла бергиле деп атат. Жанагы 27-нчи жылдардагы эмеси менен, анан 89-нчу жылдагы эмелер менен да. Ошондуктан берде чоң бомбалар турат да. Вот здесь вот берде мындай да. Биринчиден биз жана мен айтып кеттим, жанагы жол өтөт го, жол өтөт. Өзүбүз куруп берип атабыз. Аны полностью эменин эмесиге беребиз. Анан ал жерге биз вообще киргенге укугубуз жок. Аны биздикилер киргизбейт вообще. Ошол эмегечи жанагы коридор. Коридор бул основной территориясы менен Варухту эме кылып турган жол да. Булар полностью Тажикстан контроль кылат. Вот. Анан ошол жерлерде жанагы мен эмесин айтпадым, по фактически используемый землями Баткенского района дегенде биз ошол жерлерде, ошол жолдун атараптагы жерлерде, ошол жол турган жерде бардыгын спорный дегенге биз жол берип коюп атабыз. Ошол жол кимдики эле жер? Жол салабыз деген азыр жаңы жол салабыз. Азыр жегенде азыр бесспорный биздин территорияда. Бирок ошентип жазыш керек да, что жанагы эмени жолду салганда по территории, принадлежащей Кыргызской республике деп жазыш керек берди. Они там по фактическому использованию деп. Ошондуктан мына жерде юридически мына бомба да берди. Юридически кийин биз ушуну колдонуп турдук.
Андан тышкары биз ушул эме менен мындай да биз ал жерде мисалы 24-27 жылдагы эмени колдоно турган болсок, биз алар бизден давай коридор берсеңиз, биз айтып атабыз, анда мургапты бизге бергиле, жерге талды бизге бергиле деш керек да. Ошондуктан булар айтып атат, жок биз коридор силерден требовать эткен жокпуз, биз жөн эле силерден эмени жол эле транспортный коридор берип койгула деп атабыз. Силердин эле эмеңерден боюнча колдонуп турган жериңердин неместен деп туруп, ошондуктан бизди мургапты кайтарып бер деген укуктан бизди ажыратып атат бу жерде. Понимаете? Ушул жол менен кийин биз ушул картаны колдонгондон кийин давай мургапты да бизге кайтарып бергиле деп айта албай калабыз. Ошол жагы болуп атат. Андан тышкары жанагы ушул жол Баткен районунун жарымына, Лейлек районунун толугу, Сүлүктүү шаарынын толугу мындайча айтканда Баткен облусунун жарымы уже биз анклав болуп калабыз. Жаңы жол курулса. Жаңы жол курула турган болсо. Анан кийин ал жерди полностью ал жерге биз мисалы мына головной биздин спорный биздин жерибизде турган эмени биздики деп талашкандан кийин 270 метрде мен губернатор болуп турганда талашсыз жерлер бар. Ошол жерди войска киргизип талашып аткандан кийин буну биз берип койгондон кийин жөн эле тосуп алат. Тосуп алыш мүмкүн. Тосуп алгандан кийин анан кийин ал жагыны акырындап кыса баштайт. Кысканда анан кийин Лейлек эмен немелери өздөрү эле кача баштайт ал жерден. Ошондо напряженка болгондон кийин анан айтат, давайте эми 24-27 жылкы картага келейик дагы мургапты ушул территорияга Баткен жарымыга алмаштыралды. Анан ошондон кийин өзүбүздүн жерди кайра өзүбүздүн жерге алмаштырганга туура келип калат. Понимаете? Ушундай чоң бомба бар да, бул деген чынын айтканда берде эме боло турган болсок, мынандай последствиясы мындай да, вот бул биринчиден мина замедленного действия. Бул жарылат. Экинчиден именно территориалдык бүтүндүккө, суверенитетке, анан кийин узак мөөнөттөгү биздин коопсуздугубузга астына мина салып атат. Анан тышкары бул эмени эгер эме болбой турган кийин барып туруп действительно чоң согушка айланып кетиши мүмкүн да ошондой. Эки жакта да ошондой.